Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде 17 ноябрь бүткүл дүйнөлүк студенттердин күнү белгиленип, ага ылайык окуу жайдын чоң жыйындар залында майрамдык салтанат өткөрүлдү. Иш-чаранын алгачкы бөлүгүндө университеттин жаштар комитети тарабынан концерттик программа тартууланып, мында студенттер өзгөчө шаң менен өз таланттарын көрсөтүштү. Бул менен бирге бүтүрүүчү курстун студенттери биринчи курстун студенттерине зачеттук китепчени жана студенттик ачкычты официалдуу түрдө тапшырып, алардын студенттик сапарына ийгиликтерди каалап өтүштү. Майрамдык кечеде окуу жайдын Вебстар тамашоо курама командасы кызуу оюн курушуп, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай жаратышты. Мындан сырткары таланттуу студенттер тарабынан обондуу ырлар, бийлер аткарылып, кызыктуу оюндар ойнотулду. Мен дүйнөдөгү баардык иштен кестерден күчтүүмүн. Анткени мен баардык жигиттердин мүнөзүн көтөрө аламын. Карабай, аркада экинчи курстар да келиптир. Акта билдим. Бетине таналган сиңири, стрелкасы түз. Бүгүнкү иш-чарага VIP педагогдор командасы атайын тамашоо коюп бердик. Аз да болсо элдерге жагымдуу маанай тартуулоо максатында залдагы элдердин баардыгына эле жакты деп ойлойм. Анткени биздин тамашоолорубуз өтө керемет. Андан соң университеттин ректору Бекмурза Зулуев куттуктоо сөзүн сүйлөп, ал өз сөзүндө жаштарды талыкпай изденүү менен терең билим алууга, келечекте мыкты кесипкөй педагог болууга, убакытты текке коротпоого, коомдук иштерге активдүү катышууга чакырып өттү. Майрамыңыздар менен чын жүрөктөн, өзүмдүн атынан, ректораттын атынан, жалпы жамаат атынан куттуктайм. Кыргыздын жакшы сөзү бар. Студенттин жегени кебек, кийгени чибек дейт. Ушул жерде основной биздин биринчи курска келген студенттер отурасыңар. Мына шаарга келдик. Ош экинчи борбордо биз өзүбүздүн студент экенибизди көрсөтүп, студенттер жаркырап жүрүшүңөр керек. Мен дайыма каалайм, студенттик күндө студенттей болуп өткөзүп, театрга барып, коомдук иштерге активдүү катышып бериңиздерди суранам. Аны улай майрамдык кече сыйлоо аземи менен уланды. Ага ылайык окууда жана коомдук иш-чараларда дилгирлик көрсөтүп, ийгилик жаратып келе жаткан студенттер ардак грамота жана акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Бул менен бирге түрдүү саамалыктарда окуу жайдын намысын коргогон активдүү студенттерге да сыйлыктар берилди. Ошондой эле ОШМПнун ардактуу окутуучусу, тарыхчы маркум Турсун Абжаловдун урматына үй бүлөсүнүн атынан тарых адистигинде билим алган 2 студентке 5000 сомдон стипендия ыйгарылды. Гуманитар факультетинин Т-21 тайпасынын студентимин. Мен ошол студенттик бүгүнкү 17 ноябрь студенттердин майрамында ошол Абжалов атындагы 5000 сомдук сыйлыкка ээ болгоnuма аябай кубанып турам. Мен чын айтайын, мен бул нерсени күтпөдүм эле. Жалпы студенттерди ошол бүгүнкү 17 ноябрь эл аралык студенттер күнү менен чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Студенттер күнүнө арналган иш-чара эң мыкты деңгээлде өттү. Биз аябай жыргап эле бул жакта аткарган аткаруучулар менен кошулуп алып, биз да жыргап эле ырдап, анан күлүп эле отурдук. Эң мыкты деңгээлде болуп өттү. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, ОШМП жаңылыктары.